Кино баян түрмөгү кайрадан эфирде, саламатсыздарбы? Кино жашоодон алынат. Ал эми жашоо кинодон алынышы мүмкүн эмес. А бирок кээ бир тасмалар өзүндө терең философиялык маанини камтып, адам баласынын мүнөзүн ар тараптуу чагылдырат. Алдыда Найман эненин ыйыт тасмасынын баянына күбө болобуз. Жетеси мыкты жоламан жигит жок мындай төрөлгөн кыргыз казак элинде. Аталган картина улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Кылым карытар бир күн романынан алынган уламыштын негизинде жаралган. 8-9 кылымдарда Азиянын түштүгүнө Манчжуриядан жуан-жуандардын көчмөн уруулары агылып кирет. Түркстанга чейин жеткен көчмөндөр алсыз жергиликтүүлөрдү кысымга алышат. Ал кезде ички ынтымагы жок элдер душмандын соккусуна туруштук бере алышпайт. Жуан-жуандар адамдарды баш ийдирүүнүн мыкаачы жолун таап, эркектердин башына төө терисин жаап, маңкуртка айландырышат. Мына моюндун ысык гана териси. Абале. Мына сага куп жарашып калды. Эми сенин башыңды моментип туруп катуу байлаш керек. Токто, көзүңдүн үстүндө салпылдакты кесип таштайын. Эми чачы. Режиссер ар бир эпизодду чыгармада кандай жазылган болсо, дал ошондой жандуу образда алганга аракет кылган. Ошол аймактын бийлеринин бири Эстейхан өз элин өзгөлөргө сатып, өтө чоң чыккынчылык кылат. Сүйүүгө мас болуп турган кырчындай жигит Жоламанда зөөкүрлүккө туш болот. Анын себеби сүйүктүүсү Аспетти баскынчылардын башчысы жактырып калгандыгында. Бу сулууну төрөмө белек кылганыңыз абдан дурус болгон турат. Сизге рахмат айтуу менен бирге өз ыраазычылыгымды билгизип, ушул кызды белекке тартуулайм. Татынакай, назик, кол тийбеген кызды. Сиздин күндөштөрүңүздүн арасында татыктуу орунду ээлейт го деп ойлойм. Мен да сизге мына баатыр жигитти өзүңүздүн эркиңизге өткөрүп берем. Ыраазымын. Тасма 2004-жылы Кыргыз фильм студиясы тарабынан тартылган. Режиссеру Бакыт Карагулов. Негизги ролдордо кыргыз эл артисти Гүлсара Ажибекова, казак актерлору Саят Исенбаев жана Аселия Сагатовалар ойногон. Айта кетсек, башкы ролдогу Саят Исенбаев дал ушул тасмадан кийин казактардын криминалдык рэкетир тасмасына тартылып жылдызы жанган. Аса келбес сапарга алып барып таштагыла. Сөөгү сөпөт, устакары упат болсун. Найман эненин ыйы тасмасында кыргыз киносунун элитасы камтылган десек да туура болот. Айтылуу Советбек Жумадылов, Акылбек Мураталиев, Темирлан Сманбеков жана башка актер-актрисалар роль жаратышкан. Тартуу иштеринде Боз талаадагы кышкы эпизодду берүү үчүн февралда күндүн суугуна карабай актерлор чеберчилик менен өз образдарын ачып беришкен. Маңкуртка айланып бараткан Жоламандын көзү аңтарылган учурду алууда атайын медициналык каражат колдонуп тартышкан. Бас бери. Кел бери. Кел бери. Кана. Бара келди. Бара келди. Дагы. Эми тасманын жүрүшүнө келсек, жуандарга саткындык кылган Эстейхан аягында өзү да төө терисин башка кийип, маңкурттардын катарына кошулуп, анын ишенчектиги өзүн да караңгылыкка алып кирет. Торгой кыргыйды теппейт дедиңиз эле ханым. Тебет. Тепкенде да кандай тебет? Оргассаң кенен каз дейт элде. Аткан таңдын батканы бар. Картинадагы эң кайгылуу эпизод сезимсиз. Өз эрки өзүндө болбой калган Жоламан жуандардын буйругу менен өз энесин тааныбай окко тутканы. Бул көрүнүш эне менен баланын ортосундагы сүйүүнү өчүргөн адамдардын мыкаачылыгын таамай көрсөткөн. Аялайын, каралдым. Кылым залкары Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары жана тасмалары классика экендиги талашсыз.
Анткени Найман эне менен Маңкурттун монологу ушул күнгө чейин театрларда, маданий иш-чараларда сөзсүз түрдө ойнолуп келет. Сиздер менен кино баян түрмөгүндө болдук. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.